Барыңыздарга салам. Кандайсыздар? Бүгүн сиздерге түз эфир. Жакын карадан бери мен сиздерге коддор боюнча именно мен WhatsApp'тан маалымат берип атам. Эгерде угулуп жатсам жазып коюңуздар. Жакшы эле угулуп атабы? Кандайсыздар? Угулуп атамбы, көрүнүп атамбы? Угулуп көрүнүп атсам жазып коюңуздар. Иә. Отур. Машка ачып берип койчу эшикти. Мен иштейин десем эле ушинтип экөө келип калат. Кандайсыздар? Мен сиздерге акыркы убакытта айтып аткан коддор боюнча маалымат берейин. Код деген эмне? Аны кантип колдонот? Ал эмне үчүн керек? Көчүңүздөрдө суроо пайда болуп атса керек. Акыркы убактарда байкасаңыздар, адамдар аябай мындай оңой жолун издеп калды да, любой нерсени элечи. Мындай өтө оңой жол издеп калышты да. Бат эле монтип эле алып эле мондай результат ала берсе. Ойлоп койдум, ошол нерсе мондай келе берсе. Ыйлатпачы, Машкулей, пожалуйста. Кыз. Эмне чабып атасың аны? В общем, ушундай нерсени каалап калышты да. Мен бошоп айтам, кызым. Мага ушундай удобный болот атат. Мен сага өтө алайынчы, пожалуйста. Иште алайын. Анан чыгым. Сен ачып берип койчу бир. Чушка. Кайгысың да. На. Жаңы өзүнчө эле өнөп жүрүштү эле. Машинага отура калсам баары келе калышты көтөң. Так, азыр. Адамдар негизи ушундай жалкоо болуп калдым. Мен ушуну акыркы убакта байкап калдым да. Эмнеге дегенде мен аябай элге чөнтөнө чак келе турган марафондорду өтүп аттым акыркы убакта. Баймабай аябай өттүм. Мына июнь, июль айдары, жай айында аябай көп өттүм. Бирок ошондо дагы адамдарды түшүнүп аттым да. Бат мындай оңой эле бир нерсе мондай кыла койсоң результат ала турган нерсеге умтулуп калышыптыр бардыгы. Аракет кылайын, бир нерсе кылайын, өзгөрүш үчүн өзүң өзгөрүшүң керек, антишиң керек, мынтишиң керек. Ой, анын иши көп турбайбы? Ой, андай, мындай деген адамдар аябай көп кетти чынында. Баарыңыздар эле менен кошуласыздар деп ойлойм, анткени ушундай бир заман келди окшойт. Кайсы эшикте? Машка жаап койчу эшикти. Мариям, мен эмне тилим албай атасың? Мариям. Закрой. Мариям дедим мен сени. Вот, ошол нерсени көргөндөн кийин мен да бир ойлонуп баштадым. Акыры менде кайсы ой кетти, мына азыр уже жай ай бүтүп баратат. Кызымды кайра операцияга алып барыш керек. Кышка чейин негизи алып барышыбыз керек. Бизге бир 8 айлык убакыт берилген да, кызымды операциясына алып барганга. Анан ошондо бир аябай бир ушундай бир состояние келдим. Мен баргым келген жок, кызымды операцияга бергим келген жок. Мындай чудону күткөн адам болуп калдым да. Кудай берет, бир жолун берет деп. Анан ушундай бир дуа кылдым да, Кудай мага ушундай бир жолун көрсөтө көр. Кантип чыксам болот? Мен ушу балдарымдын ден соолугу деп эмне деген гана курстарга катышпадым. Эмне деген гана курстарды албадым чынында. Эркеттир бул. Балдарым ооруп эле, ошонун негизинде мен психологияга келип калганмын да. Болбосо менин кесибим боюнча Амир эркеттир, кармачы. Англис тил мугалиммин да. Азыр онлайн англис тил курстарын ачып, мектепти ачып, онлайн деле иштетсем болмок. Бирок именно ушу балдарымдын ооруган негизинде эле мен психологияга келип, ошо мен кызыгып кеттим. Жолун табалчы таңыркы менде жок. Жолун издей бердим. Акыркы 3 жыл ичинде курстарга эле билбейм канча акча салдым. Но действительно өтө көп акча салдым. Миллионго жетпесе дагы бир 300 миң, 400, 500 миңдей обучениеме салып койдум. Кеткен жана анда бурада. Неме Мариям чоң атасычы? Кетлек. Кирсең маймеде. Оң жакта комнатада. Вот, өтө чоң акчаларды салып койдум. Обучениеме акыркы жылдар ичинде.
Анан издей бердим да, жолумунчу каянан чыгып калат, тиге качтым, буга качтым. Өтө көп курстарга качтым чынында. Анан акыркы убакта ушундай менде бир запрос болду да, ушундай бир оңой жолун бердипчи. Билбейм, сеники какта? Оңой жолун издедим да, чынында. Аябай жалпы болуп кеттим. Жок. Телефон топпай таспайт. Ушундай оңой жолун издедим, анан акыркы убакытта, вот акыркы күндөрү ушундай бир запрос болду. Эмне кылсам болот? И вот элге дагы, айымдарга дагы кандай бир оңой жолун берсем болот? Вот что можно дать? Биринчи запрос ушул болду. Экинчи запрос кантип айымдарга пайда алып келип акча тапса болот. Кантип айымдар акча тапса болот деген да бир вопрос болду да. Менде бир приложение создавать этсемби деп да ойлондум, бирок приложение ичине эмне киргизсем экен, кандай система кылсам экен деп уже ойлонуп баштагам да ошол нерсеничи. Бирок эч жолун таба албай койгом. И ошол боюнча кой берип койдум. Ал ситуацияны кой берип койдум. И бир күнү карасам, мен WhatsApp группаларга кошо беришет да, особенно сетевиктер аябай көп кошот. И мен сразу чыгып кетем андай группалардан, потому что мага сетевойдун кереги жок. Элементарно мен Enwork'та азыр кыйратып иштеген жокмун, байкасаңыздар, мен сетевой это вообще не для меня, да. Продукциясын өзүм алып коюп эле жүрөм. И ошол эле MasterKit это тоже как бы сетевой, но анда деле мен сама по себе эле жүрөм. Эч кимге монтип давай, ал деп предлагать эткен жокмун, команда курган жокмун. Не болду? Мариям, мен иштеп атам. Эч кимге эч нерсени предлагать эткен жокмун, байкасаңыздар. Болбосо мен кылсам болот эле, толтура сетевойго кирип алып, ой мен биякта иштейм, давайте командама кошулгула, бияктын условиясы мындай, бияктыкы мындай, куда хотите, давайте десем болмок да. Но это вообще не моё, я это поняла. Ошол нерсени көптөн бери фабрикте иштеп жүрүп түшүндүм. И сетевойдо чынында азыркы учурда, мисалы Enwork'то действительно аябай чоң чектер бар, аябай чоң акчаларды тапса болот. Но почему-то эмнегедир мен ошону эч эле алып кете албай койдум. Я поняла, окей, сетевойго иштебесем, анда мен элге кандай пайда алып келе алам? Мне нужно, чтобы мага да пайда түшүш керек, но в то же время ошону алган айымга дагы ошону түшөт. Сумкаңдын ичинен карап көрчү. Башка адамдарга дагы пайда алып келсин деген запрос болду да. Сумкамда жок менде. Телефонун акыркы жолу каяктан кармадым эле. Үйгө чыгам эмес белем. Чөнтүк алып салгам. Анда жок. Азыр мен кайра чыгып кайра кирем, телефон чалып, телефон таап алайынчы. Так. Мен чалдым, таптым. Кайрадан келдим окшойт, ошо көптөгөн адамдарды сетевойго чакыргым келбеди. И бирок мындай да, эми запрос мындай да, мага пайда түшсүн, и плюс ошол эле учурда айымдарда пайда түшсүн. Көпчүлүгүндө азыр акча жок. Көпчүлүгүндө чындап кыйналып иштешет. Мен ал нерсенин баарын кыйналып үйдө отурат, декретте отурушат, айымдар акча табышпайт. Күндө мага канчалаган айымдардан кат келет. Мен акчам жок деп, кээде вот ошо марафондорду 200 сом, 300 сом кылып койсом дагы ошого акчам жок деген айымдар бар да. Өткөндө курсумду 1000 сом кылдым, мен менен обратный связь деп. Жаңы мен онлайн курсун 4000 сомдон, жок 9000 сомдон менен обратный связь 1000 сомго түштүм. Ошондо дагы көпчүлүк айымдардын жөн гана мүмкүнчүлүгү жок экен да, ушул нерсени алганга дагычы. И алгандан кийин дагы аны көрбөй койгондор канча, аткарбай койгондор канча. Өтө көп да андай айымдар. Марафондорду алып коюп деле катчып ошону укпай жүрө бергендер канча. Аны анткени уккандан кийин сөз түрдө ошол жакта айткан нерселерди аткарыш керек. Ал жакта определенный бир мындай кылыңыздар, жашаңыздан тажадыңызбы, анда мындан баштаңыз десе, ошого дагы зона комфортадан чыккысы келбеген айымдар канча да. И ошол нерсенин баарын ойлонуп отуруп, акыркы убакта аябай катуу ойлондум. И то бизде плюс еще азыр 0дон баштап бизнес деген дагы курсубуз бар. Мунара кураторум экөөбүздүн, ал Кудайга шүгүр, айымдар бизнес ача алышты, иштеп кете алышты. Бирок ага дагы где-то бир 150 адам запрос жөнөткөн. Ошондой мен бизнес ачкым келет деп катыша келгенде
бир 6-7 айым эле качышты да. Эмнеге? Кайра келип эле финансовый атакалат, кайра келип эле аяктан аракет кылыш керек, бир нерсе кылыш керек, зона комфортунан чыгыш керек. Менин балам кичинекей, мен кайын журтум менен жашайм, мен айылда жашайм дей беришти. Ошо менен кылган адам кылат экен да, любой нерсени кыла берди да. Мен өтө бир жеңил жолун издедим. Эң биринчи мен балдарымдын ден соолугун издедим, дагы эмне кылсам болот. Колуман келген нерсени баарын кылып атам өзүм. Ар жактан бер жактан. Но я понимаю, что это бүт баары менин мээримде болуп атат да, потому что балдардын оорусу это исходит энеден чыгат да. Эненин продолжение. Дети это наше продолжение, наше отражение. То есть балдарым жүрөгү ооруп атса, демек менде ошондой bir проблема болуп атат. Но я не могу его найти. Канча жылдан бери издеп жүрүп, таппай койдум да. Я уже все дедим. Я не знаю, билбейм. Не знаю уже дедим да. Я вообще уже запуталась. Тигини ойлодум, муну ойлодум, аны кылдым, муну кылдым. В общем таппай койдум. И в конце концов я уже забила. Все дедим. И билбейм причинасын деп элечи. Я не знаю и не знаю. Билбейм и билбейм. Но жолун издедим да, оңой жолун кандай кылсам болот. Анан мени бир группа кошуп коюштур. Биринчи чыгып кетейин дедим, анан үстүнө карасам коды медитация деп жазылып турат да. Анан кызыгып карасам казак номер кошуптур мени, казакстанский номер экен. Карасам анча мынча марафондорго катышып жүргөн айымдардын номери баары сакталган да, 1-2 айым жүрөт. Менин тааныштарым жүрөт, ошол мындай бирин серин бар да, жүрөт да. Таң калып коюп эле анан окуп көрөйүнчү, эми группадан чыкпай көрөйүн дедим да, эмне болот экен, кандай информация келет экен десем, подсознание боюнча, анан жашооңду өзгөрткүң келеби, ийгиликке жеткиң келеби, анан арыктагың келеби, тоже азыр актуалдуу темалардын бири. Мен канчадан бери арыктай албай жүрөм. Ушундай суроолор келди да, ушундай суроолор, ушундай эмелер бар экен да. Андай кыласыз, ушуну кылгың келеби, ушундай результатка жеткиң келеби, бизде ушундай коддор бар, уникальный коды деди да, бүт адамдарга жардам бере турган, подсознанияга жете турган деп. Анан бүт информацияны окуп чыктым дагы, анан группага информация жөнөтүп аткан айымга жаздым личкасына. Жазганда дагы мен башка запрос менен жаздым да. Сразу эле мышление башка жакка кетти. Сразу сурадым: окей, сиз муну сатып атасыз, сиздерде партнерский программа барбы дедим. Партнерский программа деген эмне? Башка адамдарды чакырып сатууга мүмкүнчүлүк алып атат. То есть мисалы мен алып сатсам, мага пайда түшөт, адам продукцияны алат дегендей да. Ошондой десем бар деди. Маркетинг планын жөнөттү. О, круто дедим. Жөнөкөй экен. Эми мага кайсы канча сом экенин жөнөткүлө дедим. Эмнеси канча сом турат деп. Эң биринчи жаккан жери мага плюс эмнеси жакты, баары бөлүнүп турат экен. Ден соолук өзүнчө акча кааласаң, ийгилик өзүнчө акча чакыргың келсе өзүнчө акча, арыктайм десең өзүнчө акча, сүйүү керек болуп атса өзүнчө акча бөлүнүп турат экен. 6 экен, бирөөсү сүйүү, аялдар үчүн, эркектер үчүн деп бөлүнүп турат экен. Кстати, ошону айтпай эле коеюн. Ошондой 6га бөлүнөт экен. И ким мисалы турмушка чыга албай жүрсө, ким мисалы жолдош менен отношениясы начар болуп атса, ушундай нерсе экен да. Жолдош менен отношения это всегда актуальная тема, бардыгына актуальная тема. Ким ийгиликке жетем десе, ким өзүнө байлык кааласа, ким ден соолук кааласа, сүрүнбөйм экен да, ушунун өзүнчө коддор бар экен. Анан эң арзаны эле ден соолук коду экен, чынында эң арзаны экен, ошол $10 турат экен. И бирок комиссиясы дагы бар, эми $12 деп коелу, $2 кошуп коелу. Не болду? Не болду? Такалып калдым. Ой, кудайым, бир аз жылып койсо чыгасың го. Ушундай болуп бөлүнөт экен. В общем, мага ошол нерсеси аябай жакты, потому что бүт баарын оптом акчага сатып албай, бөлүп сатып алат экенсиң. Баарын кошо келсем бир $300 деп чыкты окшойт. Хорошо, $300 калса, в принципе болот экен дедим да. Эми где-то бир 24 миң, 25 миң баш аяк ушундай экен да. Бир алып өткөнсүң, бүт өмүр бою колдонот экенсиң. И так эле мен ай сайын 15 миң, 20 миң обучающий курстарга и так эле берем да ошол акчаны. Анан бирок көрөйүн дедим, биринчи көрөйүн, мага код здоровьяны бергиле деп сатып алдым. Ал российский компания экен. Орус психологу ойлоп тапкан экен бул коддорду. И муну как эме кылып коюптур да, сетевой сыяктуу кылып коюптур. Маркетингимде жеңил эле экен. И хорошо деп алдым, эң биринчи эле код здоровья алдым. Мага пока по цене мен көрөйүн биринчи, о чем речь. Тааныбаган эле адамдан сатып алатам да, бул эмне экенин билбейм. Ичинде эмне бар экенин билбейм. Алганда көрөсүңөр деди. Окей, хорошо деп. Эң арзан 850 сом деген сатып алдым. Акчасын котордум. И личный кабинетке кирип, бүт баарын сатып алып алгандан кийин карасам, что медитация башталды.
эми ушул дедим да. Жөн эле медитацияны ушунчалык жасап атасыңарбы депчи. Деп анан окей, хорошо деп угуп көрөйүн деп. Угуп анан аны көчүрүп алса болот экен. Что самое удобное, скачать можно каждый раз интернетке кире бербей. Мен телеграм каналга киргизип койгом, интернет жок жердин эле тарта берет да. Бир жолу эле алат экенсиңер, өмүр бою калат экен. То есть ай сайын продлевать этиш керек, анан да антиш керек, мынтиш керек деген нерсе жок экен. Мага өтө жакты. Өтө ыңгайлуу болду бул нерсеси. Телефонума көчүрүп алдым, анан уга бердим. Анан мен өзү результат көрсөтмөйүнчө көп айтпаймын да силерге эч нерсеничи. А бирок айткым келди аябай, потому что карасам жалаң казактарды аябай тарап аткан экен. Бизге деле мастер-кит казактар аркылуу келген да, болбосо ал российский компания да. И бул жакта да казактар ушундай нерсени биринчи алып кетишет да, бул жагынан. Пойдем. Силерге азыр прямой эфир өткүчө видео көрсөтөт окшойм. Отзывдарын окуп баштадым. Ден соолук боюнча, байлык боюнча, там доходум өстү, анан ден соолугу мындай болду, анан отношения мындай болду деп эң көп алганы бул чын эле ден соолук коду экен. Анткени башында келген адам, любой эле адам, эми бул эмне жөнүндө, о чем речь дейт дагы эң арзанын алат да. Действительно эле ошондой. Анан ошо менен бөлүшүп сториске киргиздим. Ушундай бар экен, кто хочет, давайте вместе результат посмотрим деп. Ден соолукка актуалдуу болгон айында алышты. Мага ден соолук керек деген. Андай, балдар менен болгондо ушундай да. Оу. Тун кешке отуруп атпаймынбы? Чарчап кеттим, жака келмейсиң? Оу. Жеп кеткен даже. Сәтчіпек ал тети просто түшкенде каскады сүріп қойшы, су құрып кетіреді. Ой, информация беріп отыр шындайсың да. Бүгін шақлы өтесің ба? Көпшілі өтесің ба? Қанша бір бүгін? Мына терезасын. В общем, бізде ушундай болду азыр. Ооба, азыр мен силерге айтып берем ал боюнча. Пушки демеге паролга тийип алба, көрдүңбү? Жолсун астында координатасын турчу. 2 точка. Пушкин сөйлөп. Паролга жабыш болбой. Чыккыла бас краска чытаңсыңар. Краска баска. Кымбат эмес, азыр мен силерге баалары боюнча айтып берем. Сиз үчүн кымбат болушу мүмкүн, но смотрите. $50 дедет, э? $50 биздин сом менен алганда бир 4200 4300 сом деп коелу. И все, бир алдыңыз, өмүр бою колдоносуз. Мен Киевде жүргөн кезде жолдошум экөөбүз парный деп Лерчиктин марафонуна катышканбыз. Арыктаган марафону бар го, ал жактан зарядка жасашың керек, правильный питание кылышың керек. Ошол турат болчу 4000 сом. Кандайсыз? Ошол 4000 сом турат болчу, элестетиңиздер. 3 жумага 4000 сом, либо өмүр бою 4000 сом. И бул жактан сиз правильный питание кылам, ана зарядка кылам, антем деп ойлонбойсуз, понимаете? В чем разница? Ошол эле курстарды менен салыштыра кетсек, баалары ден соолук боюнча минимальный вот $10, эми 1000 сом деп коем, потому что комиссиясы бар, ал акчаны либо Россияга которуш керек, либо эмеге которуш керек. Казакстанга которуш керек. И комиссия обязательно бар экен. Мен башында билбей эле 850 сомдон алып берген элдин барынан. Көрсө комиссия менен чыгат экен бир топ акча. Эми комиссия плюс-минус 150 сом деп койгула. Кел алдыма.
4000 сом 3 жумага берген жакшыбы же 4000 сомду ошол эле акчаны 4,5 сомду дейли өмүр бою алып алып колдонгон жакшыбы? Бул жактан кымбат эмес. Озуң эмне? Кымбат эмес бул жагынан салыштыра келгенде. Ошол эле эң кымбаты максимальный баасы $100 экен, 8,5 сом деп коелу, байлык коду экен. Муну эгерде сиз байым дегенге даяр болбосоңуз, анда $100 сизге кымбат болот. Мисалы, муну бир аласыз, өмүр бою колдоносуз. Телефонуңузга көчүрүп алыңызбы, все колдоно бересиз. Бул жакта ограничение жок. Мынча күн, саат мынчадан мынчага чейин ушум керек, же болбосо мындан кийин доступ жабылып калат, бүтүп калат, өчүп калат деген нерсе жок. Бир алдыңызбы, все. Өмүр бою калат сизге. Элементарно 1 жыл колдонгондо эле айына эсептеп коюңуздар, акчасы канча, бир 1000 сомго жетпеген акча чыгып калат, айына бир 700-800 сом. Эң кымбатын алсаңыз, $100 ала турган болсоңуз чыгып калат. Ошондуктан бул балары өтө сонун экен, мага балары аябай жакты, потому что чындап даяр болгон айымдар алат да бул нерсени. Пока көчө элекмин, көчкөндө айтам, кимге мисалы $50, 4,5 сом эгерде сиз арыктап өзүңүз каалаган денеңизге келгиңиз келгенге кымбат болсо, демек сиз ал нерсеге еще даяр эмессиз. Просто демек сиз арыктагыңыз келген жок. Мотивация жок болуп атат. Байыганга 8,5 сом сизге кымбат болуп турган болсо, демек сага даяр эмес. Бул жакта демек бул мен мындай айттым да, бекерчинин иши экен дедим да. Действительно бекерчинин иши экен. Алдың, угасың, бүттү. Все, башка эч нерсе кылышың керек жок. Просто угуп кое бересиздер. Просто кое бересиздер. Вот бекерчинин иши. Гарантия барбы дейт. Эгерде сиз күнүнө 1 саат, 1,5 саат, 2 саат, 3 саат уга турган болсоңуз, гарантия 99,9, потому что ар жагы 0,1% сизден көз каранды. Допустим, сиз байлык кодун алдыңыз. Аябай сонун прям угуп атасыз. Анан сизге сонун бир бизнес проект келди. Давай мондай бизнес ачабыз, мен сени бүт инвестиция кылып берем, 1 сом салбайсың, просто убактыңды бөлүп кой, иштеп кой десе, иштеп кой деди сизге. Сиз болсо эмне кылып атасыз? Жок, мен балдарым кичинекей, мен иштей албайм, анан жолдошум уруксат бербейт дедиңиз. Вот 0,01% сизден көз каранды, понимаете? Эмнеге сиз арыктабайсыз дейт. Мен деген азыр код здоровьяны угуп атам, ден соолук кодун угуп атам. Бака башкасын арыктаганын ала элекмин, мен кайсылар бар экенин түшүндүрүп берип атам. Постепенно ал нерсенин баарын алам. Вот. Ден соолук кодун мен ошондон эле баштадым азыр. Сиздер эле ошондон баштап көрүңүздөр. Эгерде башка кымбат болот, 4 саат угат элем дейт. Вот, алып угуңуз. Тамак жасап атасызбы, идиш жууп атасызбы, үй жыйнап жүрөсүзбү, Инстаграмда отурасызбы, Телеграмга көчүрүп туруп фоновый коюп койсоңор, Телеграмды листать эте бересиз, ал тиги жактан жаңырып берет да. Телевизордо эле фоновый режимде тура берет го кечке. Дал ошондой сыяктуу эле да. Биз алгандан кийин эртең менен 3 жолу, кечинде 3 жолу угуп коюп аткам да. Мен эртең менен получается 20 минутта где-то, кечинде 20 минут угуп коюп аткам. Все ошончо калтырып коюп аткам. 2 күн уктук ошентип, анан жолдошум айтып калды, Нарынга барып келбейлиби деп. Анан мен балам Нарынга 2 айында барган, 40-ка чыккан кезде жентек той беребиз деп барган. Азыр 3-төн ашты уже. Получается 3 жыл мурун барган да. Мындай айтканда, чынын абасын көтөрө болгон ошол кезде. Кайра келе бергенбиз. Шаарга келип, андан кийин ошондон кийин анан жүрөгү оорусун ошондо билгенбиз да. Бишкекке келгенден кийин мен көлдөн төрөп, Нарынга барып, кайын журтума жентек той берип, аяктан чыдабай, бала ыйлап, чырдап, в общем, колун түшпөй, аябай кыйналып, анан шаарга келгенбиз да. Ошондон кийин аны билгенбиз. Ошондон кийин в общем Нарынга жолугон эмеспиз, анткени Мариямда деле ошондой болгон, көпкө чейин барбай жүргөнбүз. Экинчи операциясы бүткөндөн кийин гана Мариям кичине барып калды. Нарындын абасы өтө бийик, билесиздер. Биздин үй, стористен көрүнүштөр, прям тоонун түбүндө да, еще. Оготорчу, еще түбүндө да. Баламдын экинчи операциясы болуп келди. Но экинчиси болгону менен деле пока именно сатурациясы бир жактан аябай чуркап келип, этажга чыкканда күйүп калат го, адам дем ала албай. Амирдин состояниясы ошондой да. Прям болгон денеси менен толук дем алат да. Адамдар мисалы ичиңер менен дем алгыла, толук дем алгыла деп туура дем алдырганды үйрөтөт го. Ошондой дем алганда анан нормально жүрөт да. Адам мындай үстүртөн эле дем алабыз бизчи. Бир 20-30% эле дем алат да. На самом деле 100% дем албайт адам. Балдарым болсо, что Мариям, азыр деле Амирхан деле экөө 100% дем алат да.
ооба азыр ошону айтып бердим. Мен ден соолуккон алганыма 1 жума болду. Мен только өзүм результат алгандан кийин айтам. Мен силерге азыр только ден соолук коду боюнча айтып бере алам да. Ошол боюнча результатым бар, ошону айтып берем. Господи, Айнура, не начинайте, я вас заблокирую заново и все. Вам какая разница, когда я рожу 3-го ребенка, Господи? Сколько лет вы уже, не знаю, 2 года точно, такие вопросы задаете? И... не знаю, и вот ошентип анан барбайт элек да, в общем барбайт элек. Анан июнь айында биз тоого барганбыз, ысык атага эле барганбыз, бээнин сүтүн ичкен. Анан мындай тоо бар экен да, аябай деле бийик эмес. Анан ошо тоого чыгалы деп чыгып, анан үйдө чыгып алгандан кийин балам күйүгүп, дем ала албай түшөлү деп түшүп кеткенбиз. Аябай кыйналып кеткен да, адышка болуп, прям адышка болуп аябай кыйналып кеткен да. Значит, ошо тоого барбайт экенбиз. Жакын арада тоже Нарынга барбайт экенбиз деп ошол боюнча калтырып койгонбуз. Анан ойлоп көрсөм, чынында Нарынга в общем бара элек экен. Нарында үйдү көрө элек. Эми эс тартып кичине анча мынча билип калгандай, чоң ата чоң апасынын үйүндө көрө элек. В общем көрө элек да. Кызымго көрүп жүрөт, чанда барса дагы, но барып жүрөт. Код здоровьяны алгандан кийин мындай дедим да, Кудай Таала мага ушул мүмкүнчүлүктү берди. Я попробую. Көрөйүн ушул нерсени депчи. Жөн жерден эле болуп кеткен жок да, жөн жерден эле мен кодду алып койгон жокмун, жөн жерден эле Нарынга баралы деп жолдошум айтып калган жок. Бала караган киши жок, мурун таштап коюп кете берди эле кайынсиңдиме. Кайынсиңдим иштеп атат, ал да жок. Эч ким жок да, карап турганга. Мурун экөөнү таштап коюп 1-2 күнгө барып келе калат элек. Кой деп мунусунда алып баралы дедик да, жолдо кетип баратканда жарым жолу мисалы музыка окусак, мында мен да бир аз айдап бардым. Өзүм айдап барган кезде мен медитацияны коюп кояттым. Код здоровья, ден соолук кодун жолдошум айдаганда музыка коюп кояттым экен. Муну угуп алып уйкум келип атат деди да. Хорошо деп уктап калбасын деп анан жолдо ошентип бардык. Барган күнү нормально жүрдү. Эртең менен ысыды, аябай үй ысып кетти да. Нарын Бишкекте эле ысык экен, аяктыкы кургак ысык да. Бишкектики мындай кичине влажность бар да, нымдуу да. Бишкектики, а Нарында прям кургак ысык да. Эшикке чыксаң тоо. Анан ошондо ысыды, коркуп кеттим, может эме болуп кыйналып атабы депчи. Бирок кодду жолду карай уктук, бир 10-15 жолу как минимум уктук. 1 минутта, бир укканың 7 минут болгондо элестетиңиздер, ошондо 1,5 саат, 2 саат уктук да, баргычакты. Барганда да кечинде дагы, там, отуруп калганда дагы эмне кылса деле кое бердим да, кечке кое бердим ошону. Эртеси бир аз эртең менен ысыды, терезени ачып андай эмне болгондон кийин эс алып, андан уйкусу ачылгандан кийин уже все нормально. Күндүз кечке баарыбыз эле аңдып жүрдүк, жакшы элеби, эме болбой элеби, адышка бербей элеби, кыйналбай элеби деп ушинте эле бердик да. Ошонто эле бердик кечке эле. Айнура меня канчадан бери менде дача семеркада жашап жүргөндөн бери эле мен аябай хейтерим бар да, бир блоктон чыгарып койсом кайра баштады. Таң кала берем да. Отур балам. Аңдып эле жүрдүк, действительно аңдып эле жүрдүк. Анан мындай ситуацияны вроде бы отпускаешь, да, и все, балам нормально, все нормально жүрөт депчи. Но все равно карай бересиң да, балаң кичине ыйлап калса, чыргып калса, дем алган, кыйналган жокпу, анткен жокпу деп. Потому что опасно. Баланын мындай ситуация менен тоолуу районго барган өтө опасно да. Бирок мындай дедим да, Кудай Таала мага ушул мүмкүнчүлүктү берди, ушул жолду берди, мына сага медитация ушунукта берди, демек, это есть решение дедим да. Жөн жерден болуп калган жок бул нерсенин бардыгы депчи. Ошентип биз Нарында 3 күн жүрдүк. 3 күн жүрдүк. Саламатсызбы, кандайсыз, Темиреже, жакшысызбы? 3 күн жүрдүк, элестетиңиздер, 3 күн ичинде мен медитацияны кое бердим. Мен апам анан алам, кайнагам экөө 5 мал намаз окуган кишилер. Апама да айттым. Ушундай алгам, ушундай ден соолук коду экен, ушундай экен десем, орусча экен дейт. Ооба апа, орусча экен дедим. Ал дагы түшүнбөй калбасын деп. Идиш жууп атамбы, коюп коем. Балдар ойноп атабы, коюп коем. Жердин баарынан кое бердим. Кечинде жатканда коюп коем. Болбосо мындай смежный эле комнатада жатабыз да. Аларга деле угулат кечинде. Болбой эле коюп коёттум. В общем, түшүнүңүздөр деп элечи, бул ушундай медитация, ушундай ден соолукка медитация экен деп, мындай кыска эле маалымат берип койдум. Мындай келиним мындай болуп калган го дебесин дедим да. Ушинтип окуш керек экен деп эле, анан все ошону кечке коюп кое бердим.
Кудай Таала мага ушул жолду көрсөттү, ушул мүмкүнчүлүктү берди. Ушул медитация аркылуу Аллахым мага шифасын берет деп ушундай ниет койдум да. Медитацияга сыйына алган жерим жок, ишене алган жерим жок. Кудай Таала мага ушуну берди, мына ушу менен иште деди. Мен билип атам, что бүт бара башымда экен, демек подсознание менен иштей турган бул медитация болду да мен үчүнчү. Я ошол нерсени угу көрдүм. Кудайга шүгүр, мына 3 күн нарында жүрдүк. Тоого чыкканда балам чыдабай кетти, түшөлү деп. Тоого да чыктык, нарындан тоосуна да чыктык даже. Бирок бат эле түштүк. Сону ошентип жүрүп келдик. И вот это вот большой результат. Бул өтө чоң результат. Бул биринчиси, экинчиси. Отуруп турчу кызым ал жакта эле. Нарынга барганы Мариямдын аппетити аябай ачылды. Аябай. Суу бул. Аябай арыктап кеткен да. Страшно арыктап кеткен. Экөө таң арыктап кеткен, шаардын ысыгында арыктап кетет да. Суу ичерет кечке, суу, тамак жебейт, эч нерсе жебейт. Нарынга барганда Мариям 2 саат сайын тамак жеп атты. Мен аябай таң калдым. Мурун андай болбойт эле, наоборот кыйналып, кысылып, ушунтойгон кайра келе берет элек да. Тамакты аябай жакшы жеп атты. Амирхан более-менее это как өзүнүн нормасын эле жеп атты. Ал көп жеген жок, но Мариямдын аппетити конкретно ачылды. Раньше у него такое описание было, да, действительно. Мынча тамак жебейт эле да, аябай таң калдым да. Обычно нормальный кичинекей бала, бир, не знаю, 5 жаштагы бала бир чыны же болбосо бир бадавот тамак жесе керек, а меники ошо чынынын жарымын эле жейт да. Это их норма да. Көп жешпейт да. Чымчыктай жейт дей беришет да, баары элечи. Биз го көнүп калганбыз. Действительно тамакты аябай аз жешет. И тил жака барганда улам тамак берет. Мама курсагым ачты, мама талкан бер, мама тигини бер деп келгенде действительно аябай таң калдым. 3 күн ичинде ойлоп аткам, аябай арыктап келишсе керек депчи. Кыйналышса керек десем, нет, наоборот, сонун барып келишти. Ойноп жыргап эле жүрүп келишти. Кудайга шүгүр дедим, ушундай мүмкүнчүлүктү бергенине. Ушундай бир шифасын берип атканына Кудайга шүгүр дедим да. Ушул мындай да, Кудай Тааладан суранасың, Кудай мага ушуну бере көр, ушуну ден соолук бере көр балдарга. Мондай бере көр десең, ал сага ме деп бере койбойт да, напрямую бербейт. Бирөө аркылуу теңдейинен, мындайынан берет экен да. Напрямую бербейт экен. Напрямую берсе, адам бирөө жарылып өлөт го. Кудай Таала мына сага деп эле сизге сүйлөп берип атса, андай нерсе жок да. Азыркы заманда мурун жана эле максат айтып отурду эле, пайгамбарлардын заманында, кайсы бир пайгамбардын заманында адамдар 50 маал намаз окушчу экен. Көрсө алар иштешчү эмес экен. Наны жокпу, Кудайдан тилеп түз эле алып алышчу экен. Тапчыкасы жыртып калды, түз эле алып алышчу экен. Ушундай нерсе болчу экен да. Азыр бизде андай эмес да, баардык нерсени азыр үйгө кетели, ниетиңе жараша деп коет да. Мен Кудай Тааладан ушул нерсени сурадым да. Үй алыс да кызым. И Кудай Таала мага ушул медитация аркылуу берди. Мына сага ден соолук медитациясы, ушуга акча бергенге даярсың. Мына $10 сатып алып экенсиң. Балдарыңа ден соолук керекпи? $10 деди да. А болбосо мен биз эми жыл сайын 10 эмес, $10,000. И то 10 миң да эмес, 15 миң, 20 миң доллар коротобуз. Музыкасы, мындай жай музыкасы бар ала. Артында фоновый мындай бар да. Мына деди да. $10 миң эмес, мына сага $10 эле деп. Ошол нерсени алдым. Кудайга шүгүр, мен эң чоң результатым ошол болду. Мен азыр ден соолук эле медитациясын угуп атканга, код ден соолук боюнча угуп атканга ошол результатты айта алам. И нарынга барганда, конечно, режим конкретно бузулду. Бияктан кичине правильный питание кылып, кичине суу ичип, андай-мындай кылып аткан болсом, ал жактан эт, камыр, кымыз, борсок болуп кетти. Питанием ушундай болуп кетти. Анан ойлогом бир 2 килограмм точно кошуп келген болуш керек депчи. Кантип арыктайм эми, да 2 килограмм кошуп алдым деп. Эртең менен туруп веске түшсөм, весим вообще жылбаптыр. Пишкектен кандай кетсем ошондой экен. Өтө сүйүндүм. Бул да болсо результат болду мен үчүн. Потому что арыктап аткандар түшүнөт. Кенедей бир 50 грамм, 100 грамм кошуп калса дагы, эмнени туура эмес жедим деп ойлонуп баштайсың да. Вот. Дагы бир результат. Эртең менен көрүп аябай жылыш бар экен, өзүмдө болуп атат. Аябай сүйүнүп койдум. Кичине жылыш бар, мына. Полностью бүткөндөн кийин айтып берем да. Вот. Эми караңыздар, муну жөн гана алып укпастан, бул мисалы сиз алдыңыз өзүңүз үчүн да.
өзүңүз үчүн алдыңыз, укпастан мындан акча тапсаңыз да болот. Приятно и полезно. Үйгө алып кирет окшойсуң. Караңгы болуп кетти эшик. Краска чыккан каптырабай. Чактар болду экен эле. Бычак көрүп атам да. Тетиге менен карап көрчү. Окаттардын арасынан. Вот. Ошол боюнча результат. Ушундай бизде жаңылыктар. Да, еще плюс еще акча тапсаңыздар болот. Бир дагы бир жакшы жаңылык. Маркетинг план өзүңүз алдыңыз, өзүңүз колдондуңуз. Башка адам дагы осон экен, давай мен да алайын десе, давай могука катталасың, мондай сатып аласың деп бересиздер да. И андан сиз бир адам бир медитациядан 50% пайда көрөсүз. Мисалы, мындай айтайын, сиз жок, бул квартира. Сиз медитацияны алдыңыз дейли. Ден соолук медитацияны алдыңыз, өзүңүз угуп атасыз. И башка бирөө курбугузуңуз дейли. Мага да ушу керек экен, мага да сатчы дейт. Сиз айтасыз, могу өзүңүздүн ссылкаңызды бересиз, могу ссылка менен катталасың, могу жака киресиң, сатып аласың деп. Сайттан сатып аласыз да, сатып алганга 50% сизге түшөт. То есть $10 сатып алса, $55 сиздики. 850 сомго сатып алса, 425 сом сиздики деген сөз да. Мисалы, менин курсумда андай жок да. Мисалы, башка курстарда деле андай нерсе жок. 50% тем более бербейт. Мисалы, эгерде сиз өзүңүз менин курсумдан келип результат алып, анан башка бир подружкаңызга, тууганыңызга айтсаңыз, мен ал үчүн сизге 50% төлөп бербейм. Түшүнөсүздөр, И башка курстардан төлөп бербейт. Мен сага мону алып келдим, мага 50% төлөп берчи деп айтпайт. Бул жактан компания ушу алып келгени үчүн ушинтип 50% сизге төлөп берет экен. Мага ушул нерсе аябай жакты. И сизге да пайда, мага да пайда, башка адамдарга да пайда да. Мен дал ушундай нерсени издегем, ушундай системаны издегем. И вот ушул нерсени таптым. Получается, ден соолук коду $10, сүйүү коду $25, арыктоо коду $50. Так что еще там было. И удача боюнча, ийгилик боюнча код тоже $50. И байлык боюнча код $100 турат экен. Калаганыңызды сатып алып, калаган учурда окуй бересиздер. Вот, сиздерге маалымат. Толук эле айтып бердим деп ойлойм. Өзүмдүн результатым менен да бөлүштүм. Именно баламдын результаты, мен ошо ден соолукка деп ошого басым жасагам. Кызымдын результаты. Чоң рахмат. Ооба, ишениш керек, эң биринчи ишениш керек. Мен пока өзүм результат алмайынча өзү көп нерсени айтып бербейм. Башында результат ала электе дагы мындай айтып көрдүм да, мондай бар экен, давайте чогуу попробуем деп айттым. А сейчас уже уверена, мына бир жума болду колуңа усканыма. Где-то точно бир жума эле болду. Андан деле ашат экен. Бир жума болду. Бир жумадан бери алган результаттарым ушул болду. И плюс еще иштесеңиздер болот. Это вообще круто. Бул жалкоонун иши, коп койдуңар, угуу бериңер, бүттү. Эч нерсе кылыштын да кереги жок. Понимаете, в чем прикол? Эчтирке кылыштын кереги жок. Прям идеальный нерсе да. Просто башында ушул нерсеге акча салышыңар керек, төлөшүңөр керек, төлөп алышыңар керек и все. Потом уже как хотите, угуу бересиңер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кимге кызык болсо мага WhatsApp'ка либо личкага жазыңыздар. Ден соолук коду боюнча комиссиясы менен 1000 сом болот, сразу айтайын, потому что мен өзүм кайра минуска кетип калат экенмин. Анткени мен акчаны либо Казакстанга, либо Россияга турам. Ал жака которуш үчүн комиссия кетет, билесиздер. И ошонун баарын кошо келгенде ден соолук коду 1000 сом плюс 150 сом деп койгула. Ушундай кошулуп калат экен. Результаттар аябай көп, бирок жөнөтө ойносом баардыгы казакча экен, потому что казактарда болуп атат. Мен эми кайсысын алайын деп жатайын атам. Мен эң кымбатын жанагы байлык боюнча код алайын деп атам. $100. Эң кымбаты бул жактан да. Но по цене очень даже адекватная цена. Жок, мага претензия жок, анткени адамдын жоопкерчилиги ар ким өзүндө.
даже мен ошол эле 70 000 сомдук мастер китти башка адамга сатканда мага келсе, же болбосо ошол эле жаңы мен курстун алып туруп, айгер мен результат алган жокмун десе, мен сурайм, сен эмне кылдың? Мондай айттым эле, ошону аткардыңбы? Мастер кит алса, окей, кандай проблемаң келдиң эле? Окей, могуга кирип мону проработка кылдыңбы? Анан эмне болду? Деп ошонун баарын сурайм да. Если человек сам ничего не делает, тупо лежит, конечно, болбойт. Если алып алып анан ишенбесе, конечно, результат болбойт. Ишениш керек. Мен чын дилинен ушу мурун мынчалык ишенбейт элем, бирок ушуга ушундай бир берилип ишендим. Кудай таала мага ушул жолду көрсөттү депчи. Ошончо адамдын арасынан кайдагы бир эле казак номер, Кыргызстандын менин номеримди кошуп калды. Откуда? Кайдан? Коркпойсуңбу деди. Жок, адам өзүнүн жоопкерчилик алмайынча мында эч кандай результат болбойт. Мисалы, окей, кодду алып койдум, все. Бир күндө бир жолу угуп коюп атам, анан эчтеке болбойт десеңер, конечно, болбойт. Мен айтып атам, азыр айтып атам силерге, күнүнө 10-15 жолу минимум уктум. Особенно нарында жүргөн кезде, жолдо жүргөн кезде, кайра келатканда да то же самое. Бир музыка, бир медитация, бир музыка, бир медитация ушинтип коюп аттым да, чтобы эми уктап кетпеш үчүн жолдон действительно. Жол жүрүп келаткандан кийинчи ошентип коюп аттым. И все нормально. В чем там плюс? Анан көзүңөрдү жумгула, анан мындай элестеткиле деген нерсе жок экен да. Поэтому мындай любой жерден угуп кете бергенге өтө бул ыңгайлуу экен, ошонусу жакта магачы. Көбүнчө медитациялардан өзүңөрдү бош койгула, анан көзүңөрдү жумгула, анан муну элестеткиле, анан тигини элестеткиле дейт да. Мында ал нерсе в общем жок экен. Мага ошонусу өтө жакты. Потому что мен беркине медитациядан просто уктап калам. Баштап туруп эле 5 минут деген уктап калам да. Көзүңөрдү жумгула деген эле все уже отключ көрүп коем да менчи. Бул жакта андай эмес экен да. Бул кода, это действительно кода. Именно сөздөр, ключевые слова, именно подсознание кире турган сөздөр экен да, которые мени трансформация кыла турган. Кирип бүт баарын генеральный уборка кыла турган нерсе экен да. Поэтому аны постоянно угуп туруш керек. Баарыңыздарды күтөм. Ким алам десе жазыңыздар, баарын түшүндүрүп берем, анан телефонго көчүрүп аласыздар, без проблем уга бересиздер. Баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарга ден соолук эң биринчи.